Уланталы балдар, дагы экинчи бир мисалды айтайын логикалыгы. Мисал үчүн машина келатат дейт, ошо машинада эки киши бар экен ичиндечи, анан жолдо эки киши турат дейт, анан жолдо турган эки кишинин бирөөсү бирөөнү айтып атат дейт, ушул айдап келип аткан шопур дейт, менин өппөз балам, бирок мен анын атасы эмесмин дейт экен да. Ошондо кандай болуп калат? Так, комментарийлерди карайлы. Апасы дейт, мамасы дейт. Ооба, азаматсыңар, уккан окшойсуңар, сразу эле жооп берип калдыңар. Ошо мен өппөз балам, бирок мен анын атасы эмесмин десе, анда мамасы болот да, апасы болот, Ушул сыяктуу. Мисал үчүн дагы логиканы жакшы өстүргөн. Так, агай 25 сом, так, 25 сом кафени ээси алса, кайра баласы 2 сом алса, баары эле 27 сом болот экен. Кафенин ээсине наркы адамдар 1 сомдон 3 сому кетсе, баары 30 сом болот дейт. Жок, силер мындай карабайсыңар, мына алар 10 сомдон чыгарганда чөнтөгүнөн, чынбы? То есть чөнтөгүндө 10 сому бар болчу. Анан 1 сомдон алса 9 сомдон чыгарган болобу? Жандай болбойбу? То есть мына 10 сом чөнтөгүндө 10 тыйыны бар, 10 сому бар, 1 сомдуктар жалаң. Башында 10 сомдун баарын чыгарган болсо, кайра 1 сомун кайтарып алса, 9 сомдон чыгарган болобу? Анан 9 жерде 3 27 сом болобу, бардыгы биригип. Анан бала дагы 2 сомду кошсоң 29 болуп калат да. Көрдүңөрбү? Апамдын ушундай да суроолор, эң көп ушундай суроолор бар. 1 сомду таап алычы дейт, 1 сомду тапкыла силер. Силерге үй тапшырма. Айдай кол көтөрүп атат. Агай, эгер кошуп көрсөчү 25 сом кафеге төлөнгөн, анан 3 сомду баягы кишилер алышты, ошондо 28 сом болду, анан баягы 2 сом балада десе, ошондо 30 сом чыгып калып атат го. Жок, антип чыгарсаң чыгып атат, бирок мындай эгерде карай турган болсоң, 10 сомдон чыгаргандар бирөө, чынбы? Эгерде 1 сомдон кайтып алган болсо, чөнтөгүнө кайра 1 сом түшүп калып атпайбы? Ошону 9 сомдон эле чыгарган болуп калабы? Жандай болбойбу? Микрофонду күйгүзсөң. Микрофонду өчүрбөй кое тургу. Так, Айдай микрофонду күйгүзсөң болот. Жок, ошондо мисалы 1 ошондо 9 сомдон чыгарып атпайбы? 9 жерде 3 27 болсо, баладагы 2 сомду кошсоң 29 болуп атат да, чынбы? Ойлонсоңор ошондой. Анда билбей атабы. Айылчиева дейт кана, Айылчиевадан сурайлы. Агай, саламатсызбы? Саламат. Агай, бияқта деген жаңа эле айттык го, мен башта адаштырган, жөн эле адаштырган суроолор деп, бияқта деле жөн эле адаштырып атат. Кантип адаштырып атат? Менде негизи туура эле болуп атат да, эсептесең 30 сом депчи, анан тигилер 1 сомдон алгандагы 9 сомдон чыгарган болуп калды, анан 1 сом каяка кетти деп жөн эле адаштырып. Азаматсың, бул жерде жанакындай софизм болуп атат да, адаштыруу ой болуп атат да. Кеп 10 сом менен башталгандагы, анан 9 сомдон деп, уже экинчи, уже 9 сом жөн эле кеп болуп калды дагы, 2 сом, 10 сомдон белки ар жактагы эле 2 сомду кошуп атат да. Ошондо көрдүңөрбү? Ой, адаштырып койду баягы. Жер планета деп айтпай кеткенде логика бузулуп калды да. Логика бузулганда ошентип 1 сом чыкпай калат экен. Көрдүңөрбү? Демек булар жөн эле адаштырып койду, атак туура эле. Бул адаштырып эки жолу, биринчи 10 сом тууралуу кеп болгондагы, ошон үчүн артка эсептегенде беркилер жана 30 сом кайра чыгып атат. Бирок экинчиден
9 жерде 3,27 деп 9 сомдон чыгарып атат деп уже экинчи 1 сомдон алса деп уже адаштырып кетип атат да ошол жерденчи. Тапшырманын маңызы ушул. Бул дагы софизм болуп калат экен. Көрдүңөрбү? Азаматсың, молодец. Так, сага дагы подарок белек беребиз. Баягы чыныгы тесттерге доступ беребиз. Бүгүн жанагы бир кыз тапты. Ким эле мен эсимен чыгып кетти. WhatsApp'канан жазып койгула. Анан экинчи Айылчиева дейт. Фатиманын үнүнө окшош экен. Фатима окшойт же башкабы? Так, андан кийин жобу софизм экен. Софизм бул техника экен да. Софизмди билиш үчүн, софизмди колдонгонду билиш үчүн логиканын мыйзамдарын билиш керек деген. Атайлап бузуп салсаңар софизм болот да. Ооба, Фатимамын дейт да, ошо. Таанып атам да. Так, андан кийин Фатима менен дагы ким алды? Да бирөө Айзирек болчу, жанагы Айзирек деген кыз эле, экөөнө белек беребиз. Бая чыныгы тесттер деген доступту беребиз. 10 күндөн. Так, эми балдар эң жакшы мыйзамга дагы келдик. Жетиштүү негиз мыйзамы дейт. Аябай кызыктуу мыйзам бул дагы. Так. Ошондо 1 сом кайда кетти дейт. Абдиманап түшүнбөй калыптыр. Абдиманапка түшүндүрүп койгула. Так, 4-чү балдар жазгыла. Жетиштүү негиз мыйзамы дейт. Ар кандай ой, тезис күчүнө кириш үчүн сөзсүз ар кандай аргументтер менен тастыкталыш керек дейт. Аргументтер айтылган ойдон жетиштүү негизде келип чыгыш керек дейт. Балдар, менде суроо, аргумент анан тезис деген сөздөрдү түшүндүңөрбү силер? Аргумент деген бул тастыктоо деген сөз, факт деген сөз да, факт. Так. Эми балдар карасаңар, азыр бул жетиштүү негиз мыйзамын силер түшүнүп калсаңар, жашоодо көп алданбай мындай күчтүү боло баштайсыңар да. Себеби качан адам күчтүү болот? Билим бул күч деп коет го. Ошо билимге ээ болгондо ошо күчтүү болосуңар. Азыр ушул сабактан эле сразу эле күчтүү болуп каласыңар да. Могу мыйзамды особенно үйрөнгөндөн кийин резко күчтүү болуп кетесиңер да. Анан баягы эне тилинде окуу жана түшүнүүгө да кандай колдонсоңор болот? Мен азыр ушул жерден дагы айтып берем. То есть могу 4 мыйзамды тең логиканы баягы аналогияга да колдоносуңар. Эне тилинде окуу жана түшүнүү, анан сүйлөм толуктоолорго да колдонулат да булар. Так, ошондо мааниси төмөндөгүчө дейт. Карасаңар, күнөөсүздүк презумпциясы деген түшүнүк бар дейт да. Күнөөсүздүк презумпциясы деген бул эмне? Ал жетиштүү негиз мыйзамына негизделген дейт. Күнөөсүздүк презумпциясы адамды өзү күнөөлүүмүн деп жатса да, күнөөлүүлүгү жетиштүү фактылар дейт. Фактылар менен далилденмейинче ал киши күнөөсүз деп эсептелет экен да. Түшүндүңөрбү? То есть мисалы үчүн бирөө бир нерсе жоголуп кетсе, мен урдап алдым аны деп мойнуна калп эле алып, мен деп мойнуна алып аткан болсо адамчы. Бирок логиканын 4-чү мыйзамы боюнча жетиштүү негиз фактылар жок болсо, ал адам өзү мойнуна алып атса дагы аны күнөөлүү деп эсептебейт экен да, эгерде. То есть көрдүңөрбү, логиканын 4-чү мыйзамы кандай күчтүү. Муну баягы сот системасында да колдонушат да. Мына логиканын мыйзамдарын ораторлор, журналисттер бардык мындай, анан ошол сот системасы бардыгы колдонушат булардычы. Себеби булар өтө күчтүү мыйзамдар болгондуктан жакшы да булар. Башкача айтканда, күнөөнү мойнуна алуу дейт. Ал адам чын эле кылмыш кылды дегендикке жатпайт дейт. Карасаңар, ал эми фактылар дейт, жана далилдер чындыкты айтат дейт. Демек, адам калп айтышы мүмкүн экен да, көрдүңөрбү? Мен кылдым деп калп эле мойнуна алып, бирөөнү жашырыш үчүн алып коюшат го мойнуна. Бирок ал биз адамдын сөзүнө ишенгенге болбойт экен. Эмнеге ишенишибиз керек экен? Фактыга дейт, мына көрдүңөрбү? Факты деген бул мындай далилдер да, мисалы үчүн из бир нерселер, фактылар деп коет го. Башкача айтканда, күнөөнү мойнуна алуу бул жетишсиз негиз дейт. Биз 4-чү мыйзам жетиштүү негиз мыйзамын айтып атабыз. Ошондо бул мыйзам сакталбай атат да, ошондо логика жоголуп кетет экен дагы, чындык жок деген сөз да.
Ал эми факты жана далилдер кылмыш кылгандыгын көрсөтүп жатса, жетиштүү негиз деп саналат дейт. Мисал үчүн, бул деле мисал үчүн менин жашоомдо колдонуп атканда окуучулар менен болгондо мындай болот да. Мен сурайм да окуучулардан, канча балл алгың келип атат десем, айтат да мындай, мен 200 балл алам дейт да, мисалычы. Анан сурайм да, үйдөн канча саат окуп атасың десем, 1 саат, жарым саат дейт да. 200 балл ала турган адам 10 саат окуйт да десем, мынан күлүп коет да, мисал үчүн окуучуларчы. Дагы бирөөнөн сурасаң, канча балл алайын деп атасың десем, эптеп эле проходнойдон өтсөм болду дейт да. Анан окубайт да, ал окубай эле жөн эле курска келип эле, же болбосо бир сабакты бир жолу көрүп койсо эле өтүп калам деп ойлойт да, окуучуларчы. Алар жетишсиз негиз, логиканын 4-мыйзамын бузуп атат, демек болбойт деген сөз да. Мисал үчүн алтын сертификат ала турган окуучу айтып атпаймынбы? Алар 10-класста эле, 9-класста эле окуп баштайт. Даже 1-классынан эле жакшы окуйт аларчы. Анан ага чейин окубай жүргөн болсо, жок дегенде 10-класста баштайт деген сөз да. Анан 10-класста баштабаса дагы, 11-класста баштаса дагы 10 сааттан окуш керек деп айткандан кийин 10 сааттан окуш керек да. Анан күнүнө жарым саат эле окуп коюп эле анан мен 200 балл алам деп эле там асмандын башын сүйлөй берсе, могул логиканын 4-мыйзамын бузуп коет экен дагы, болбойт да ал баары бир. Көрдүңөрбү, мойнуңарга алгыла балдар мына. Ошон үчүн окугула. Так, мен айтып койдуңуз да дейт, окуучулардын көбү окшош ой жүгүртөт да мына. Логиканын мыйзамын сактабайсыңар мына ошол себептен. Так, анан кинолордо ошентип мойнун алса камап коюшат го шектүү деп. Ал кинодо, анан жашоодо деле ошондой болот атпайбы? Бирок бул ошондой болгондо баягы мыйзамдын баары бузулуп, жанагы коррупция болуп, элдер нааразы болуп, ошондон болуп атат да. А эгерде могул логика мыйзамын сактай турган болсо, анда коом таза болот да, чөткөй. Мисалы үчүн чет өлкөлөрдө дагы мындай кээ бир өлкөлөрдө бар да, жана мыйзам аябай катуу сакталган өлкөлөрдөчү. Мыйзам сакталбаса, мисалы үчүн мыйзамды эч ким сыйлабаса, сактабаса, жанагы логиканын мыйзамын кой, мындай жазылган мыйзамдар бар го, ал мыйзамдарды эч ким сактабай атса, логиканын мыйзамын ким сактайт анан? Ошол эле кеп болуп атат да. Так, балким биз ушул 4-законду бузуп чыгабыз дейт да. Тиги 1 сааттан даярданып алып анан тиги 200 балл алып дейсиңерби? Ал баягы ыктымалдуулук теориясын билесиңерби? Баягы математикадан өттүк эле го. Ыктымалдуулук теориясы менен же болбосо өлчөп көрсөңөр болот да, шансыңар канча. Мисалы үчүн биринчи суроодон 4 вариант бар да, 4-өөнөн бирөөнү табыш үчүн 4төн 1, анан экинчини табыш үчүн уже 4төн 1ди 4төн 1ге көйсөң 16дан 1. То есть шансың уже азая берет да, ар бир суроодон туураны тапкангачы. Ыктымалдуулук теория менен математически эсептесеңер, шансыңар өтө аз экенин көрөсүңөр. Тезис деген бул ой. Мен февралда даярданып баштадым да, Кудай буйрса алтын алып каларбыз дейт. 10 сааттан да окугула күнүнө. Анан буйрса алып калышыңар мүмкүн. Эгерде силер себебин кылсаңар да. Себепти кылыш керек да. Далил, факт. Ошондо эми балдар, мындан кийин силерге бирөө келип сөз айтса, мен сени жакшы көрөм деп айтса, бул жөн эле сөз да. Силер 4-мыйзамды негизинде минтип сурайсыңар да. Жетиштүү негизи мыйзамы да. Докажи давай, факты мне давай дейсиңер да. Факты бер мага депчи. Далил бер, факты бер. Бар тиги океандын ар жакка барып өтүп кел, алтын кушту кармап кел деп айтасыңар да. Ошо факты болот да. Чын эле сүйгөн болсо, алтын кушту кармап келет. Кармап келбей, значит сүйбөйт. Иди гуляй деп айтасыңар да. Түшүндүңөрбү? Жакшы үйрөттүмбү силерге? Жактыбы мына жетиштүү мыйзам, жетиштүү негиз деген мыйзам. Асманда алып бер деп, асманда алып бер дегенге өзүңө дагы эме болуп калат да, жетишсиз негиз болуп калат да. Мындай реальный боло турган нерселерди айтыш керек да. Тезис деген эмне дейт? Тезис деген бул ой. Мына ой деп турат, ойдун жанында тезисти уже экинчи, үчүнчү жолу сурап атышат, ой деп айтып атабыз.
Так, жакшы. Так, кыргыз тилден сабак өтөсүп курска жазылса дейт. Мен немеге чейин өтөм да. Аналогия, сүйлөм толуктоо окуу жана түшүнүүгө чейин, анан грамматика боюнча теория да ал жерде. Биздин жеке кабинетте бар да бардыгы. Так, ошондо могул мыйзам аябай жакшы мыйзам да балдар, ошондуктан жана мен айткандай, доказывай дейсиңер да, фактты алып кел мага депчи. Ошондо күнөөсүздүк бул мисал мындай болот да, мага 2 койбоңуз дейт, мына бузуу мисалдары дейт. Мен бүт китепти окуп чыктым, балким бир нерсе жооп береттирмин дейт. То есть ошондо студент бул китепти балким окуп чыккандыр, бирок мунун негизинде эле ал бир нерсе жооп берет деп жыйынтык чыгарууга болбойт дейт. То есть жетиштүү сиз негиз болуп атат, факты аз да. Окуп чыктым деп ал айтып атат, бирок окуп чыккандан кийин ал түшүнгөн жокпу, факты жок да. Ал жөн эле адам бир нерсе деп сүйлөп койсо, ага ишене бербейт экенбиз да. Адамдын сөзүнө ишениш кыйын экен да, анын кылган ишине ишениш керек да. Мисалы үчүн жана ошол себептен айтып атпаймынбы, баягы алтын сертификат алабыз, же болбосо мен мынча балл алам деп эле тиги позитивдүү ой жүгүртөбүз деп жана көп нерселерди үйрөнүп алышкан да ютубтанчы. Анан кечке эле жатып алып 200 баллды мечтать эте берсе, анан визуализация кылса 200 балл болот экен депчи. Кечке жатып алып мечтать эте берсең болбойт ал нерсе. Аны мечтать эттиңби, андан кийин кылыш керек да, фактысын, негизин кылыш керек да. Себебин кылбасаң, мисалы үчүн мен деле жатып алып эле, ой, мен күзүндө там 10 гектар, мисалы үчүн 10 гектар жер бар деп коелду постоянно. Күзүндө толтура түшүм алам деп эле мечтать этип жатып берсем түшүм болбойт да. Жерди каздырыш керек, анан уругун себиш керек, анан сугарыш керек, чынбы? То есть эмгегин кылыш керек, себебин кылыш керек да. Ошондой, ошондуктан мындай позитивдүү ой жүгүртөбүз эмес, мындай реальный карайсың да, максат коесуң, анан четкий себебин кылсаң, анан натыйжасы болот да. Бул себеп жана натыйжа дагы логика ушул себеп жана натыйжага негизделет да дайыма. Могул мыйзамдардын бардыгы ошол. Жашоодо кандай колдонуш керек дейт, карагыла. Жетиштүү негиз мыйзамы шашылыш жыйынтыктарды чыгаруудан коргойт дейт. Карасаңар балдар. Жетиштүү негиз мыйзамы шашылыш жыйынтыктарды чыгаруудан коргойт дейт. То есть мисалы үчүн жашообузда көп эле болуп калат го. Сен отурасың, анан бирөө чуркап келе калып, сени тиги жамандады, анан тиги Айжамал жинди деди десе, анан белки жинденип алып барып аны менен урушуп, То есть бул эгерде логиканын ушу 4-чү мыйзамын эгерде силер сактай турган болсоңор, бирөө келип силерге айта калсачы, сени жаман деди, анан минтти деп жамандап келсе, силер эмне дейсиңер? Факты гана, эмне менен далилдейсиң? Ана көрсөт, доказывай деш керек да. То есть шашпастанчы. Шашып эле жинденип кетип анан андай болбойт экен да, көрдүңөрбү? Ушул мыйзамды сактаганды үйрөнөлү. Ушуну мыйзамды сактаганды үйрөнсөк эле, баягы жеңил ойлук кылбайт экенбиз да, уже кичине чыдап, сабырдуу болуп, фактыны күтүп. Эгерде биз ар дайым кандайдыр бир айтымдар же жыйынтыктар дайыма фактылар менен коштолуп турушун эстеп жүрсөк, дейт, фактылар менен коштолуп, анда болбогон калыптардан, дейт, оңой эле ажыратып билебиз, дейт. Көрдүңөрбү? Мисалы үчүн, эне тилинде окуу жана түшүнүү боюнча, мисалы үчүн балдар, мен дагы ортого бекемдеп көрсөтөйүн силерге азыр. Мисалы карасаңар балдар, эне тилинде окуу жана түшүнүү бөлүмүн карай турган болсок, могу жерде нускамасы берилип турат да. Ушул нускамасын жакшылап окуй турган болсок, ушул бөлүмдөгү тексттерге аларда эмне камтылып, дейт, эмне баса айтылып же болжолдонгону туурасында суроолор берилет, дейт. Ар бир текстти кунт коюп окуңуз, дейт. Ар бир учурда калгандарынан көбүрөөк, тагыраак туура келген жооп туура болуп эсептелет. Текст берилген жооптордун тууралыгын ырастап турушу керек, дейт. Ушул жерде жетиштүү, эгерде ушул жерде жетиштүү негизди билдирип аткан сүйлөмдү балдар эме кылсаңар, мага кайсы сүйлөм ошону айткылачы. Мен экраным көрүнүп атабы силерге? Могул эне тилинде окуу жана түшүнүүнүн нускамасы көрүнүп атабы?
Көрүнгөн жокпу? Аскы тургуланда. Көрүнгөн жок дейт, Эми көрүндү? Комментарийге жазылачы. Көрүндү. Ошондо силер балдар могул нускаманы көрүп атасыңар, мына могу жерде нускама турат, мына. Ушу нускама силерди дайыма жана окуу жана түшүнүү бөлүмүнө келгенде окуп чыккыла деп айтылат да. Ушул жерде азыркы биз өткөн логиканын мыйзамдарынын 4-чү мыйзамы кайсы сүйлөмдө турат, мага таап бергиле. Ким биринчи таап берсе, ошого дагы 10 күнгө доступ беребиз жанагы чыныгы тесттерге. Ошондо бүгүн 3 окуучуга доступ подарка кылып атабыз да, 10 күнгө доступ беребиз. 2016, 17, 18, 19, 20 жылдары кезиккен эсептерге 10 күндүк доступ дейт. Ар бир деген дейт, кайталап коюңузчу дейт. Мына нускама турат, мына нускама көрүп атасыңарбы? Ушул жерден мага сүйлөмдү таап бергиле. Кайсы сүйлөм биз азыркы өткөн логиканын 4-чү мыйзамын кайсы сүйлөм чагылдырып турат ушул жерде? Так, акыркы сүйлөм дейт, Арген, молодец. Арген утуп кетти. Кара сөз менен эмес, акыркы сүйлөм да. Себеби бул жерде карасаңар, балдар мынтип турат, Текст дейт, берилген жооптун тууралыгын ырастап турушу керек деп атат. Демек, балдар, силер бир суроого жооп берип атканда, жөн эле асмандан эле алып эле жыйынтык чыгара бербей, ошол жооп берип атканда, могул тексттин айна, могул сүйлөмдүн негизинде, ошол сүйлөм силерге факты болот экен да. Ушу сүйлөмдүн негизинде мен мондай жыйынтык чыгардым деп аны белгиледим дешиңер керек да. Ошондо деле силер мугалимдер менен тексттерди талдап атканда сурашыңыз керек да, эжеке, агай, эмне үчүн высы болуп атат. Мисалы үчүн көп окуучулар, мен мисал келтиргенди жакшы көрөм. Бир 2016-жылы бир группам бар эле да. Анан мен эсепти чыгарып берсем, алар карайт эле дагы, анан короче, высы болду дейт да аларчы. Мен высы туура деп белгилесем, алар высыбы дейт да, мен высы десе, болду, все дейт да, высын белгилеп коюшат, анан эмне үчүн высы чыгып атканы кызыктырбайт эле да. Высы болду, все болду деп эле высы. Анан силер дагы аларга окшобой эмне кылышыңар керек? Эмне үчүн болуп аткан себебин билишиңер керек да, фактысы керек. Ошондуктан баягы окуу жана түшүнүүдө текстти талдап атканда да эмне үчүн болду? Кайсы сүйлөмдүн негизинде? Кана көрсөткүлө деп, эгерде жалпы суроо болбой турган болсо, баягы биз силер менен өткөнбүз, жеке суроо, курама суроо, абзацтык суроо болсо, сөзсүз текст эмне кылып туруш керек деп атат. Текст берилген жооптун тууралыгын ырастап туруш керек деп, жетиштүү негиз мыйзамы тууралуу кеп болуп атат. Көрдүңөрбү? Ошо логиканын 4 мыйзамы, аналогия, окуу түшүнүү, сүйлөм толуктоо бөлүмдөрүндө, ошондой эле грамматикада деле кезигет аларчы. Сөзсүз болот экен балдар. Ошолорго көңүл бурушуңар керек. Так, чаттарды бир сыра карап коеюн, Агай, мен колумду көтөрсөм ачпай койдуңуз дейт, Баягы мектептегидей болуп калды. Жоопту билип кол көтөрүп турсаң сурабай коет го мугалим. Билбегендерден эле калп эле сурай берет, Агай, бул так Word файл дейт, Так, мен да көтөргөм дейт. Баягы бирөөсү биринчи жооп берип койду да, ошон үчүн мен уже комментарийди карабай калдым да аягында. Ошондой болуп калды. Ошон үчүн үлгүргүлө биринчи болушуңар керек да, ошон үчүн сразу резкий айтты. Так, кол көтөргөн экен да, мен комментарийди эле окуп турмун да. Так, эми кол көтөргөндү карабай эле, мен комментарийди карап турмун. Так, эми балдар карайлы. Болду, ушу менен силер менен биз логиканын 4 мыйзамын өтүп бүттүк, балдар. Жаккан болсо лайк баскыла, досторуңар менен бөлүшкүлө. Ушинтип айтабы видеолорду, мен да айтып коеюн. Ошо,
Суроолоруңар болсо дагы жазгыла. Мен видеону эмеге чыгарып коеюн,